Ыры менен элибизге таанымал болгон десек болот. Бермет Токошова, ырчы кызыбыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай Жакшы, келип буюрса рахмат. Жакшы келип алдык. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Сонун. Жогоруда айтып калбадымбы, жанагы тойдон ырдап атып, дээрлик миллиондогон көрүнчү топтоп, жакшы бир жыйынтык десек болот бул дагы. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Видеону салып эртең менен эле туруп жылдыз болуп калдыңызбы, кандай болду? Негизи мен ал тойдо ырдап эле коеюн дегем. Анан ошо бир иним келип калды. Консерваториядан алда ошо бир байке чакырыптыр да, аны комуз мененчи. Анан ал ырдап бүткөндөн кийин эле мени эстеп калышты окшойт баары эле. Анан ошо сен да ырдабайсыңбы деп эле мен бүгүн ырдап эле коеюнчу деп ушинтип. Мен тиги конок болгонум келдим деп ушинтип күлүп калдым да. Күлүп калсам эле байкелер болбой. Ошо ырда деп эле болбой коюшту. Анан ошо эжекем бар. Ошо достук каналын алып барат. Ошол эжекем мени тартып алыптыр. Ошондо негизи эле топ балдар бара жатса деп ырдачым да аны. Ошентип ырдап туруп анан тиги жолдошум жакты карап улакчылар отурган болчу да. Мени колдоп сүрөп турган болчу ошол жакта. Анан улакчылар бара жатса деп өзүн кошумчалык койдуңуз. Өзүн чыгып кетти да ошентип эле анан. Ошондон кийин эле эжекем киргизип коюптур анан ошону. Улакчылар бара жатса деп калбадыкпы, анан жолдошуңуз улакчыбы деген дагы суроо жаралат экен да? Ооба, улакчы. Кыргызстан сборныйында высший лигада улак тартат, достук командасында. Ушундай. Сонун. Эми ырыңыз дагы легенда болду. Эми сиздин жанагы сүйүү тарыхыңызды да сурагым келип атат. Улакчыларга ошол жолдошуңузга эмнеси менен байлап алды, эмнеси менен ашык болдуңуз жалпы? Мен негизи эле кичинекей кезимде эле улакчыга тиемдечимин. Ошо көп эле мындай үй бүлөмөн дагы байкем улакчы болуп, атам дагы Эроодарыштан Сыртбай Жумадылов деген киши болчу. Эроодарыштан Кыргыздын 10 жолку чемпиону болчу. Азиянын 2 жолку чемпиону болчу. Анан ошо көп киши таанычым. Чүйгө келип жолдошума да турмушка чыкканда ошо көп киши тааныйт экен. Анан ошондон кичинекей кезимден эле ошо мен да атка кызыгып, ошондон болуп калды да. Сонун. Анда көрүүчүлөрүбүзгө ошол чыгарманы дагы бир эске салып, жагымдуу маанай, таңкы маанай тартуулап берели. Мунусунда топ балдар бара жатса деп бербейм. Ошентип эле айтыңыз, Анда эмесе сиздерге арнап Сыймык Бөшөкеев агайыбыздын Жакшы сөз айтчым аттуу чыгармасын актарып берем. Көз асыл затым, кашымда жүрчү жакын, караның издеп келем, кайталап уламатым, жаркылдап качты ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы даба, жарыгер жарбын жазчы, жан дүйнөм тарткан зана, жарыгың чарчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Жарыгым жакшынамей, талайын татынамей, карегиң тек кароого, кантип мен батынамей, жаркылдап качты ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы даба, жарыгер жарбын жазчы, жан дүйнөм тарткан зана, жарыгың чарчы гана, жакшы сөз айтчы мага.
жылдар бара жатса, көрінбей сенден башка, багытым өзүң болуп, багындым махабатка. Жарыгер жарбын жазчы, жан дүйнөн тарткан сана, жарыгың чарчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Жарыгың чарчы гана, ай жакшы сөз айтчы мага. Сонун үнүңүзгө береке. Жок. Өтө жагымдуу аткарылды окшойт э. Жок. Анан мындай талант, мындай өнөр кайсы жактан келди? Ой, кызыктырып атат мени. Анткени менен аккан арыктан согат деп коет эмеспи? Ырчылык өнөрү болгонбу жакындарыңызда? Ооба, негизи апам жактан деп айтайын десем, атам жактан да ырдашат да. Апам жактан ошо таятам негизи ырчыгарчу экен. Газеталарга чыкчу экен, ушундай мурдач. Анан азыр дагы менен тең бөлөм ырдайт. Ал да Бешеналиодо окуйт, азыр акын болуп жүрөт. Анан ошо бөлөмдү карап, апам жактан барбы деп калам. Негизи ошо менин атам 8 жашымда каза болуп калган. Ошо апам да жакшы ырдачы деп айтышат, көптөн уккам да. Анан бирок мен уккан эмесмин. Ошо апам да ыр жазат. Негизи апам тараптанбы, билбейм, ушу эки жактан окшойт. Апаңыз азыр ырдабайт э? Азыр ырдабай калган. Ыр эле жазат. Демек, сиздей болуп ырдаса, бир өтө сонун талантты бекитип жаткан экен да? Ооба. Сонун. Азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз, окуйм деп калдыңыз э? Чыгармачылык максаттарыңыз тууралуу сурагым келип атат. Буюрса, жаңы эшиктери жаңыдан гана ачылып келе жатат деп айтсак болот да? Кандай алдыдагы пландарыңыз? Окууну бүтүш эң эле башкы максатым. Окууну бүтүп, ушу үй бүлө менен тең алып жүрүү. Буюрса акырындан келатат анын баары. Анан максатыбыз эми буйруганын көрөбүз го. Ооба. Көп эле максаттарыбыз бар. Жолдошуңуз чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта, кандай колдоо көрсөтөт дегендей? Абдан жакшы колдоо көрсөтөт. Негизи ал ушундай ырча алсам экен деп тиленишкен ал дагычы. Ошо мындай көрүп калган окшойт да. Анан ошо бир аз кичирээк кез экен да. Анан телевизордон көрүп, ушу ырча эле алып керек окшойт деп ойлоп тур да өзү дагычы. Анан ошо тилеген баардык нерсени берет деп атпайбы? Ошо жаштын тилегин берет деп экөөбүз тең ошо бири-бирибизге бири-бириңиздерди Кудайдан тилеп алган турбайсыздарбы? Ооба. Сонун. Азыркы учурда кайын журт менен жашайсыздар э? Ооба. Кайын журтту, жолдошуңузду канткен менен үй бүлөнү, чыгармачылыкты алып кетүү кыйынчылыкка турган жокпу? Канткен менен турмуш курганыңызга деле көп убакыт болуптур э? Кандай болуп атат үй бүлөлүк жашоо? Азыр жакшы болуп атат. Негизи биякта неме кайнене кайнатаң кандай болсо ошондой болот экенсиң да. Мисалы үчүн алар колдосо мындай чыгат экенсиң, өзүң дагы мындай талыкпай эмгек кылат экенсиң, ого өтөр мындай жулуна баштайт экенсиң да. Ооба. Анан ошо алар жакшы болуп колдосуп мындай түрткүлөсө үйдөнчү. Ошо үйдөн кандай мандайда чыксаң ушундай болот да негизичи. Анан ошо жерден дагы ыраазычылыгымды айтып кетсем, ошо аябай жакшы кайнене кайнатам мени колдошот. Күйөөм дагы, үй бүлөм, негизи көл жактан апам күйөөгө турмушка чыктың, эми окуй эле койбойсуңбу деп ушинтишкен алар делечи. Анан өзүңүздүн төркүндөрүңүз. Ошентип апам окуй эле койбойсуңбу деп. Анан жок, мен окуйм, биякта окутам деп алышкан мени деп. Анан ошо кайнене кайнатам окутабыз деп, кайненем да ырдачу экен. Мен келе электе аябай жакшы ырдайт апам дагы. Кайнененин камырынан дейби чыгып. Анан ошо мен келип, ал апам азыр ырдабай калды да. Мен эле колдоп, негизи шаарда иштечи апам. Биз өзүбүз Кызыл Бирлик деген жерде турабыз. Шаарга барып келип иштечи, аз иштебей калган. Мен окусун деп
кызым да карап берип турат. Сонун сиздин үнүңүздү угуп ырдамак түгүл анча деле сүйлөгүм келбей калат экен. Көрүүчүлөрүбүзгө айтсак. Сонун. Анда жугуу менен болсун. Дагы бир өзгөчө чыгарма сураналы. Адамдарга кайрылуу деген чыгарманы аткарып берейин. Бул негизи Калмурат Рыскулов агайыбыздын чыгармасы. Мен эң жакшы көргөн чыгармамды айтсам болот. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Кыйын шакта кылган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам бенде акыл болбоң, ашынба, акмак болбоң, адалдыкка ташырба. Ансыз деле тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай кылыч ташмай жок заман, бийлигенин кийими бүтүн ток заман. Ой инеден найза жасап бир октем, кыржылдашып токтотпогон шок заман. Ойлой берсең оор менен ажалды, алыптын адал күчүңдү, мазаңды. Андан көрө келер кештин камын көр, тамак астыр боркулдатып казанды. Согунбасы семиз менен нарыкта, күндүн түндүн айырмасы жарыкта. Кимге таңсыптын уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишин калат тарыкта. Ойдогуңду элдер менен бөлүшкүн, чын төгүнүн сынга салып көрүсүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүң айдалайсың жер үстүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүң айдалайсың жер үстүн. Жаңы келин болуп келгениңде кандай кызыктуу учурлар болгонун, ошолорду дагы көрүүчүлөр укса аябай кызыктуу болот деп ойлойм. Кандай кызыктуу учурлар болду? Кызыктуу учурлар деле эсимде калбай калды окшойт. Негизи көп эле болот кызыктуу учурлар. Бирок азыр Конок келсе эле комузуң алып чык деп эле ырдата берчү деп калбайсызбы? ооба. Ошо көп конок чакырдык биз, ошо айыл жергесинде ушундайго. Анан ошондо апалар келип, ошо келиним филармонияда ырдайт да апам. Ушундай анда Сармерденге келип калгам менчи ошондо. Жолдошум менен жаңы биринчи көрүшкөндө Сармерденге келип калгам. Лейлектин жигиттери менен чыкканбыз, туптун кыздары. Ошондо мен акын кыз болуп айтышкам да. Ошондо апам ошону филармонияда ырдайт келиним деп. Ошо азыр ойлосом ошол учурда мен мындай жакшы деле үнүм мындай немете элек экен да. Тапталбай эле мындай эле өзүмө ушундай сезилет негизичи. Анан билбейм, ошондо аябай сонун ырдачудай болчу да магачы. Ошо үйдөгүлөргө дагы азыр мындай консерваторияда окуп, экинчи курсунда окуйм. Акта мындай күнүгө вокал өтүп, ушундайбыз да, үнүбүздү таптап. Анан азыр ойлосом аябай күлкүм келет. Ар бир күнүбүз тарых деп коет го. Кечеги күнүңдү эстеп алып, кечеги азыркы акылым болсо кечегидей болбойт болчумун деген сыяктуу эскерүүлөр болуп калат эмеспи? Ал деле сизге азыркы күнүңүзгө болгон салымыңыз десек болот, сөзсүз түрдө. Анда көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир өзгөчө чыгарма суранабы? Мен өзүм негизи
Элмирбек Иманалиев ырларын, Элмирбек Иманалиев агайыбыздын ырларын көп ырдайм да. Негизи адам баласы түрү кезинде баркын билбейт экенбиз да, биз баарыбыз эле. Ошо ким өтүп кетсе, анан ошонун ырларын эстеп, ага чейин мындай баркын билбей жүрө берет экенбиз да. Элмирбек Иманалиев агайыбыздын Булбулум аттуу чыгармасын аткарып. Кештең ардаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты, болжоп сайрап, ашактан адашып көгүн калган. Suyum bulgan haylangan mı aşığın izlegen ay bürül dağdan Bulukkan gurgurumay. Günüңүзгө береке. Өзгөчө эфирибизге өзгөчө маанай кошуп, салым кошконуңузга чоң рахмат айтабыз. Бизге бөлүнгөн дагы убакыт аягына келип жетиптир. Сизге эркин микрофон. Кыргыз элине жакындарыңыз болгон куттуктоолоруңуз болсун. Кыргыз элиме эң биринчи эле тынччылык каалайм. Дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды көрүп, аябай жүрөгүң ооруйт. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, өнүгүүлөр болсун, көп жакшы кыргызымдын керегине жараган жаштар чыга берсин. Ушундай сыймыктанып отура берели. Эч качан асманыбыз бүркөлбөй, ар дайым жарык болуп, ден соолукта бололу. Ушундай көп чакыра бериңиздер. Жаштантарды чыгарып, ушундай кыргызга көрсөтүп, ушундай жаштарыбыз да көп чыга берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат.